21-октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Бишкек мэриясы жол кирени накталай эмес төлөөгө чакырды. Бишкек мэриясы шаардыктарды тулпар карталарын сатып алып, коомдук транспорттон накталай эмес төлөөгө өтүүгө чакырды. Мекемеден болбосо бир нече жылдан кийин азыркы жаңы автобустарда мурдагыдай автобустардын мүрзөсүнө айланаарын белгилешти. Мэриянын билдирүүсүнө ылайык, накталай төлөгөн акча автобус паркынын эсебине толук түшпөй калууда. Мындан улам автобустарды өз учурунда оңдоп туруу үчүн каражат жетишсиз болуп, алар 15-20 жыл кызмат кылбай калышы мүмкүн. Себеби тетиктер өз убагында алынып келинип турбаса, оңдоо иштери өз убагында жүргүзүлбөйт. Баш аягы шаарды 1500 автобус тейлейт. Ушул автобустар өзүңөрдүн эле акчаңарга сатып алынганын унутпагыла деп билдиришти мэриянын басма сөз кызматынан. Мекемеден Бишкекте жашабагандар деле тулпар картасын алып 100.000 сом акча салып келген сайын 17 сомдон төлөп жүрсө болорун белгилешти. Шаарга келбесеңер, автобуста жүрбөсөңөр 1 жыл болбосо да акчаңар сакталып тура берет. Эч ким силердин акчаңарды жеп албайт. Качан гана автобуска түшсөңөр 17 сомдон кемип турат. Ошондуктан эч кандай ойлонуштун же көйгөй жаратыштын кереги жок деп билдиришти мекемеден. Буга чейин мэриянын транспорт департаментинин директорунун орун басары Бакыт Сарымсаков шаардыктардын 95% накталай эмес төлөөгө өткөндөн кийин жол кирени накталай төлөө мүмкүндүгү жоюлушу мүмкүн экенин билдирген. Садыр Жапаров да бишкектиктерди тулпар карталарын сатып алууга чакырган. Ага чейин Бишкек мэриясы накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени көтөрүүнү сунуштаган. Мэриянын маалыматына ылайык тариф 30-40 сомго чейин жогорулашы мүмкүн. Азыркы тарифке ылайык накталай төлөгөн учурда муниципалдык автобустар менен троллейбустардагы жол кире 20 сомду, накталай эмес төлөгөндө 17 сомду түзөт. Жеке автобустар менен кичи автобустар 20 сом. Чаткал кар көчкүдө калган 6 адамдын тең сөөгү табылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Аксай тоолорунда кар көчкүдө калган 6 тургундун сөөгү табылганын кабарлады. 3 кишинин сөөгү 18-октябрда, калган 3-өнүкү эртеси күнү табылган. Аксай тоолорунда өсүмдүк тамырын терүүгө кеткен Канышкыя айылынын 14 тургуну 6 күндөн бери дайынсыз болуп жатканы тууралуу 16-октябрда белгилүү болгон. Куткаруучулар 8 кишини аман эсен тапкан, калган 6 киши кар көчкүдө калганы айтылган. Бишкек KFC тамактануучу жайында ызычуу чыгаргандар кармалды. Ички иштер министрлиги Бишкектеги соода борборлорунун биринде жайгашкан тез тамактануучу жайга кирип барып, ызычуу салган 4 тургунду кармады. Окуя 18-19 октябрда болгон. Белгисиз адамдар бойкот деген жазуусу бар кагаздар менен тамактануучу жайга кирип, күзөтчүлөргө баш ийбестен коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерди жасашкан. Кийин ал видеолорду өздөрүнүн соц түйүндөгү барагына жарыялашкан. Окуяга шектүү катары 24, 26, 29 жаштардагы 4 тургун кармалып, Свердлов райондук милициясына жеткирилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Саламаттык сактоо министрлиги 2025 жылы медиктердин айлыгын көтөрүү пландалган жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов парламенттин социалдык саясат комитетинин 21 октябрдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында медицина кызматкерлеринин айлыгы быйыл сентябрда көтөрүлдү. Дарыгерлердики 50%, медайымдардыкы 20% жана кенже медперсоналдардыкы 10%. Ал ошол эле маалда айлыктарды жогорулатуу маселеси дале жабыл электигин кошумчалады. Депутат Айбек Маткеримов өлкөдө жалпы канча дарыгер иштей турганын жана алардын баарынын айлыгы 50% жогоруладыбы деп суроо узатты. Штатта 17 000 дарыгер иштеп жатат. Иш жүзүндө 17 000ден ашык медициналык санитардык жардам көрсөткөн дарыгерлердин айлыгы жогорулады. Алардын саны 10 000ден ашык, деди министрдин орун басары. Исмаиловдун айтымында жаш адистердин айлыгы 25 000 сомго жетсе, тоолуу аймактарда иштеген жана эмгек тажрыйбасы жогору дарыгерлер 40-50 000 сомдон ала баштады. Алыскы тоолуу аймактар кайсы дарыгерлерге муктаж, ошолордун айлык акылары көтөрүлдү. Июлда президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин айлыгын 1-сентябрдан тарта жогорулатуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда ар бир 10 000 кишиге 17,5% медик туура келерин айтып, мындан улам медиктердин айлыгын жогорулатуу зарылдыгы жаралганын билдирген. Белгилүү дин аалымы Фетхуллах Гүлен 83 жашында дүйнө салды. Түркиялык дин аалымы кызмат кыймылынын негиздөөчүсү Фетхуллах Гүлендин каза болгонун небереси Эбусалам Гүлен Twitter соц түйүнү аркылуу кабарлады. Эл аралык басылмалардын маалыматына ылайык, акыркы убакта Гүлендин ден соолугу начарлап, АКШнын Пенсильвания штатындагы ооруканалардын биринде болчу. Гүлен ойчул жазуучу катарында белгилүү. Ал ислам динин тынчтык жолу менен жайылтууну көздөп, түрдүү диндер, маданияттар менен диалог орнотууга басым жасаган. Гүлен түрк
президенти Эрдогандын башка таңдаш катары белгилүү. Алгач алар жакшы мамиледе болуп, 1999-жылы урушка кеткен. Гүлдөн ден соолугуна байланыштуу АКШга кетип, Түркияга кайткан эмес. Ал кызмат уюму менен мектеп жана билим берүү жайларын түзүүгө басым жасап, дүйнөнүн 160тан ашык өлкөсүнө тараган. Бирок Түркия 2016-жылы кыймылды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап, уюмду террористтик деп тапкан. Түрк бийлиги кызматтын Кыргызстанда да өкүлдөрү бар экенин билдирген.